Самолет менен уйгай тартканга жете элекпиз, бирок ошондой технологияларды Кыргызстанга киргизейин деп атабыз. Бул жеке эле биздин Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Азыр жаныбыздагы мына Кытай эли бүт топоздордун баарына ошондой чиптерди киргизип коюп, космос аркылуу топоздордун баарын карай баштады да. Бүт бодомалдарына. Үйүндө бүт баарын кайтара турганда киргизди да. Мына мисалы кыргыздарга мен киргизтирип берейин деп атам, жылкыларга. Bizde tыңыраак айгыр болсо өзү эле кайтарып жүрө берет да. Бирок ошо мал аралашып кетпеш үчүн азыр ошо чиптин баасы деле андай кымбат эмес экен. Мен азыр сураштырып көрүп атам, $5 $25 чейин болот экен. Анан спутник аркылуу көрүп жата берет экенсиң да. Аны бир гана жолу туулганда басып коесуң, ошо өмүр бою ошо өзүңдүн үйүңдө сканер болот. Базарга саткан ветврачтарда дагы сканер болот, ошолорду киргизип коюп колдонсоң болот. Мен кыргыздарга муну модернизация экономика деген докторлук диссертация кылгандан бери эле жана койлорго паспорт киргизейин дегем да. Бир жанагы ар бир койдун өзүнүн номери болот. Анан паспорттар болсо чабандын өзүндө болот да. Азыр ар бирине ошондой чип паспорттарды киргизип койсок, биз өзүбүздүн малыбызды дүйнө жүзүнүн баарына сата алабыз да. Анткени бизде ар кайсы жерде яшур болгон, сибирский язва болгон. Анан менин малым оорубайт деп эч кимге далилдей албай айтпайсызбы? Мен билем, мына кара кужурдун эти, кочкордун эти, нарындын эти деп аябай мактанабыз. Сонун бирок чет мамлекетке чыгара албай атпайбызбы? Алар үчүн кенегидей алакандай кагаз керек. Ошол жерде ветеринарный бүт немелердин баары болгондо. Мурун алакандай кагаз керек болсо, азыр кичинекей тырмактай чип керек болуп калды да. Ошо чиптерди киргизип берип коюш керек. Муга өкмөт, парламент, президент ошондой шартты түзүп берип койсо, биз мына мен Норвегияда 13-жылы жумушу жок жүргөндө Норвегияга бир 10 күн барып келдим. Анан ошонун Осло деген биздин Бишкектеги борборуна түшүп кирсем эле duty free'синде чийкеттер илинип турат да. Сүрсүгөн чийкет экен да. 1 килограмм 800 граммын $105 алдым да. Ошондон бери эле кыргыздарга айтып келатам. Бир койду, козуну биз деген $1000 сатсак болот. Бирок мен айтканга көнгүлөчү, чип алгыла. Жанагындай паспорттарын алгыла, идентификация кылгыла. Ошону жасап алсак, биз дүйнө жүзү боюнча этибизди сатып эле байыйбыз деп атам да. Кыргыз мал жан менен байыйт экен, ошо мал жанын ордуна коеюн деген эле далалатты кылып жүрөм да. Муну эми көп жакшы түшүнбөгөндөр, чала сабат журналисттер же болбосо көрө албаган кишилер туура эмес информация берип коюп атышат.